Башталгыч класстарынын мугалими Сманова Россия Жалиловна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр математика сабагы. Сабакты баштаардын алдында эрежелерди кабыл алып алалы. Сабакты кунт коюп угабыз. Башка нерселерге алагды болбойбуз. Аткарган тапшырмаларды өз убагында мугалимге жөнөтөбүз. Кана, эмнени көрүп турасыңар? Туура, айлана жана анын ичиндеги көп орундуу сандарды. Айлананын борборунда кайсыл сан жайгашкан? 21. 21 саны менен байланышкан эмнелерди билесиңер? 21 март Норуз майрамы. 21 кылымда жашап жатабыз. Биздин классташыбыз Эмилдин туулган күнү 21 сентябрь. 21 санынын бирдиги 1, ондугу 2. 21 саны канча орундуу сан? 2 орундуу сан. Бүгүнкү өтө турган тема көп орундуу сандарды 2 орундуу санга көбөйтүү. Сабактын максаты көп орундуу сандарды 2 орундуу санга көбөйтүүнүн эрежесин түшүнөбүз. Мамыча түрүндө 2 орундуу санга көбөйтүп, мисал маселелерди чыгарабыз. Тапкычтыкка, тактыкка үйрөнөбүз. Туюнтманы байка. Көп орундуу санды 2 орундуу санга көбөйтүү амалы берилген. Кайсы эреженин негизинде аткарууга болот? Көп орундуу санды 2 орундуу санга көбөйтүш үчүн ошол санды 2 орундуу сандын ондуктарына жана бирдиктерине айрым-айрым көбөйтүп, көбөйтүндүлөрдү кошуп койсок болот. Көп орундуу санды 1 орундуу санга мамыча түрүндө көбөйткөндөй эле, 2 орундуу санды да мамыча түрүндө көбөйтөбүз. 2 орундуу санга көбөйтүү амалы бирдиктерден баштап аткарылат. Алгач 145-ти 3 бирдикке көбөйтөбүз. Жыйынтыгы 435. Биринчи толук эмес көбөйтүндү болот. Эми 2 ондукка көбөйтөбүз. 2 ондукка көбөйткөндө көбөйтүндү сол жакка 1 орунга жылдырылып, же биринчи толук эмес көбөйтүндүнүн ондугунун астына жазылат. 290 ондук бул экинчи толук эмес көбөйтүндү. Биринчи толук эмес көбөйтүндүгө экинчи толук эмес көбөйтүндүнү кошобуз. Жыйынтыгында 145 менен 23-түн көбөйтүндүсү 3335 болду. Балдар, силерге түшүнүктүү болсо, анда китептеги 927 ишти мамыча түрүндө жазып, көбөйтүндүлөрүн тапкыла. Аткарып бүтсөңөр, 928 иштеги маселени карайбыз. Блокнот 1 сом 65 тыйын, калемсап 1 сом 45 тыйын. 12 блокнот жана 10 калемсап алыш үчүн канча акча керек? Маселени чыгарыш үчүн баанын чембирдиктерин бирдей атка келтирип, майдалап алгыла. Кийинки ишти карагыла. Жактары 11 см жана 13 см болгон ABCD тик бурчтугунун аянтын эсепте. Жактарын жана аянтын тамгалар менен белгилеп чыгар. 2 орундуу санга көбөйтүү түшүнүктүү болдубу? Биринчи толук эмес көбөйтүндү бирдиктерге көбөйткөндө келип чыкса, экинчи толук эмес көбөйтүндү ондуктарга көбөйткөндө келип чыгат. Үйгө тапшырма. Аралыктан окуу күндөрүндө силер кызыгып иштеп жаткан Kahoot приложениясы менен түзүлгөн тест. Мен жөнөткөн ссылкага кирип, тапшырманы аткарып койгула. Ошону менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта болгула.